Бүгүн мен бактылуу, сүйүктүү жана күчтүү айыммын, бактылуу жубаймын, мээримдүү апамын жана башкаларга шыктандыруу берген лидермин. Бирок бул жол албетте жеңил болгон эмес. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, мен Ордолуу Ош шаарынын атактуу Алай районунун касиеттүү Кабылан көл деген айылынан болом. Азыр эстеп көрсөм, бала кезимде эле мен өжөр, айтканымды бербеген эрке кыз болуп турмун. Бирок эми жашоодо ар кандай болуп турбайбы? Мен 10 жашымда атам жол кырсыгынан каза болуп, бактылуу балалыгыма балта чапкандай болду. Бирок апамдын кайраты менен, мээрими менен кыйынчылыктарды көп байкабай калдык. Азыр апамды тааныгандар аны абдан күчтүү дипломат катары, адилеттүү айым, баатыр эне катары таанышат. Анткени 12 баланы тарбиялап өстүрдү. 12 баланы тарбиялап өстүрүү деген эмне гана деген мээнет. Апам айтып калчу, кандай маселе болбосун жашооңдо көйгөйгө айландырба деп. Сен жашооңду кандай кабыл алсаң, жашоо сага ошондой болот дечү. Анан мына азыр ойлонуп көрсөм, апамдын ошол кайраттуулугу, чечкиндүүлүгү, адилеттүүлүгү жана ушул сыяктуу сыпаттары менин бүгүн кандай адам болоорума багыт болгон экен. Анткени мен ушуга чейин кандай маселе болбосун аны көйгөй катары кабыл албай келем. Себеби чечилбеген маселе жок. Ал эми анча-мынча адамдар башына кандайдыр бир маселе түшсө, дароо эле аны көйгөй катары буркан шаркан болуп терс кабыл алышат. Эми ооба, мен деле пендемин, тагдыр мени да сынайт. Убагында бир чоң сыноого кабылып, сынып кала жаздагам. Калагы жок каякта калгандай болгон учурда өмүрлүк жолдошум бакытка кезигип, мына азыр ушул жолду басып отурабыз. Бирок жеңилимди жерден, оорумду колдон алып, туш тараптан колдоп келген жолдошум Атомиге келгенде, сен жаңылып каласың, алданасың, бул ситигой турбайбы десе болобу? Ал кезде пандемия болчу. Элдин баары ыйлап-сыктап турган учурда апаат мезгилде баштаган экенмин. Мени жаман көргөндөр да болду. Бирок мен баягы эле өжөрлүгүм менен, ичимдеги кандайдыр бир ишеним менен бул күндөр дагы өтөрүн, кайра оокат эртең эле керек болуп каларын сездим. Башында жолдошум Атоми менен акча таап кетсе болоруна көзү жеткен жок. Анан азыр деле мен сага акча үчүн эмес, сенин кыйналып жатканыңды көрүп, сени колдоп, сага жардам бере баштагам деп калат. Бүгүн ушундай ийгиликке жеткениме эң биринчиден Кудайга, жолдошума, командама, спонсорлорума ыраазычылык билдирип кетер элем. Анткени мындай колдоо болбосо ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Мен Нурбул менен Бакытты ушул жаңы өсүп келе жатканынан баштап билем. Бир айда ушул бир 15-16 миң сом Атомиде таап баштагандан баштап алар менен мындай жакын байланышта болдум. Бүгүнкү күндө ушунчалык деңгээлге жетишти, ушу Кыргызстандагы эң алдыңкы статустардын бирине чыгышты. Они замечательная семейная пара, подают отличный пример, работают в таком классном тандеме, у них гармония, все делают сообща, и поэтому, наверное, у них в команде очень много семейных пар. Нурбүнүн кылган ушунча чоң команда топтогонуна өзүнүн эмгеги чоң. Башында баарыбыз эле ишенбечүлүк менен келгенбиз, бирок аягында келип карасаң, ошол айткан досумдун айткан нерсесинин баардыгы чыгып келатат. Мен ушунчалык кубанычтамын ушундай чоң статустарды Атомиде ийгиликке бакыт экөө жаратып жатканына.
Я вообще восхищаюсь ими. У них впереди огромное будущее. Мындан ары да ошо ийгилик каалайм. Бул Атомидеги партнеруман өтө чоң келечекти күтөм. Атоминин эң жогорку статусу империал мастер болот экенине менин көзүм жетет. Негизи эле кимде ким ийгиликке жетүүнү кааласа, адегенде өзүнө жана баштаган ишине ишенүүсү керек. Сиз дагы өз жашооңузду өзгөртүүнү кааласаңыз, бүгүндөн баштаңыз. Мен Atomi компаниясынын жылдыз чебери Нурбү Жаманкулова.